Эсептөө палатасынын кеңешинин жыйыны болуп өттү. Анда Айыл чарба министрлигинин 2021-2022 жылдардагы бюджеттик каражаттарынын пайдаланышы боюнча жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы чыгарылды. Текшерүү учурунда 659 миллион сом өлчөмүндөгү каржылык тартип бузуу аныкталды. Анын 397 миллион сому максатсыз пайдаланганы үчүн 12 факты боюнча укуктук баа берүүгө жөнөтүлдү. Министрликтин сырттан келген гранттар менен кредиттерди натыйжалуу колдонууну көзөмөлдөгөн топ жок экени белгилүү болгон. Мындан улам кеңеште ушундай топ киргизүү сунушу айтылды. Кредиттердин эффективдүү пайдаланышы бизди күмөн санатат. Ал боюнча эч ким жооп бере албайт экен Минсельхоздон. Кайсы проект каякта экенин да билишпейт экен. Эмне иш кылып атканын да иши жок. Анан бир эле пример, бир эле мисал. Мисалы үчүн ассоциация водопользователь, суу пайдалануучулардын ассоциациясына көптөгөн каражаттар кеткен. Ошол каражаттардын суу чарба каражаттардын 25%-ин акчалай кеткен каражаттын 25%-ин кайра республикалык бюджетке суу пайдалануучулар ассоциациясы кредит алгандар кайтарып бериш керек да 25%-ин.